Ала Тоо симфониясы чыгармачылык мектебинин алкагында уюштурулган бир катар саамалыктар бүгүнкү күндө да уланууда. Алсак искусство сүйүүчүлөр үчүн орус композитору Петр Чайковскийдин легендарлуу Аккуу көлү балети даярдалган. 4 көшө көлү балетти 40тан ашык артист жогорку чеберчилик менен аткарышты. Аталган топ амбициялуу жаш бийчилерден түзүлгөндүгү менен өзгөчөлөнөт. Европага, Америкага ушу Лебединое озеро менен Материнское поле менен чыгалы деп, Чолпон деген балеттер менен чыгалы деп атабыз. Бирок биринчи классика балет менен баштайлы деп ойлодук. Бул келип азыр мактан полномасштабный спектакль коюп аткан үчүн не только биздин көрүүчүлөргө эмес да, биздин кыргызстандыктарга эмес, бул биринчи биздин туристтерге Кыргызстандагы. Потому что мындай фестивалдар, чисто классический фестивалдар жок. Кудай буйрса, жыл сайын биз могу убакта июль убагында спектакль коюп турганга полномасштабный фестиваль кылабыз. Аккуу көлү сюжети жагынан Ханзада Зигфрид жана Каардуу сыйкырчынын колунан аккууга айланып калган Адеттанын сүйүүсү тууралуу баяндалат. Башкы каарман Зигфриддин ролун 24 жаштагы Аслан жаратты. Айтымында бул балет буга чейин да бир нече жолу сахнада коюлуп келгендиктен орчунду деле кыйынчылык жаралган эмес. Болгону физикалык ыргактуу кыймыл-аракетти талап кылат. Албетте бул абдан кыйын, абдан эмоционалдуу, физикалык кыйын бир партиялардын бири деп эсептелет. Көрөрмандар келип көрүп, үзүн көргөндө баарына жаккандай болду деп эсептейм. Ысык көлдүн кооздугу, сулуулугу биздин артисттердин аткаруучулугу менен үндөшүп, ага Петр Чайковскийдин гениалдуу музыкасы көрүп берип турду да. Ушунчалык бири-бирине синтез болгондугу көрүүчүлөрдү эки эсе толкундантты. Мындай чоң сахнадан деле көрүп жүрөбүз дечи, бирок мындай жандуу декорациянын алдында көрүш бул чыгарманын мындан да көркөмдүүлүгүн арттырат экен. Иш-чара Кыргызстандын биринчи айымы Айгүл Жапарованын колдоосу аркылуу Россиянын Гнесин атындагы музыка академиясы менен биргеликте уюштурулган. Чыгармачылык мектеп өсүп келе жаткан жаш музыканттарга шык берет. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу.